Assalamu alaikum agayın. Kayradan gelip alıp parkta salam aytып турабыз. Эми айтар темабыздын алдында, тарыхты айтардын алдында дайым ушундай саясий окуп айтып атпайбыз. Кече көптөн бери чыган элем, ишембиликке чыктым мен. Ошол чоң иштеп аткан жамаат менен чыктым. Илгери ишембиликтен башыбыз чыкчу маселе, анан кече чыгып, мына Таш тарата тарапта Ала Тоо совхоз илгерки, Ала Тоо айылы тарапка барып, ошол көп мекемелер, министрликтердин коллективдери, жамааттар чыккан экен. Эми кагылайын кыргыз жерлигин эле көтөрүп туруптур. Ушул акыр чекирди таштандыны. Эми жанагы эс ала турган балдар, кыздар, эми кыргыздын кыздары балдарынан айланайын, ошолор бүт баягы колгаптарын, мээлелерин кийип алып, мешок, кап кылып акыр чекирдин баарын жол боюнан топтоп, анан биз да ошол колубуздан келишинче аркы тоо борлоруна чыгып, эми мен таң калганым ушул машина чыга албаган жерлерге чейин эле жууп барып таштай берип турат. Ушундай мал сыяктуу эл болуп калган экенбиз да, кыргыздар. Шуну четтен келип бирөө таштап аткан жок да. Баарыбыз эле баягы күнөөнү койсок эле, кыйкырсак эле президентти айтабыз, кыйкырабыз. Анан өзүбүз эмне иш кылабыз деп бул кыргыз ойлонбойсуңарбы? Мына көчмөн турмуштун акыркы магикандарын мен төө менен көчкөн турмушту көрүп калдым эле. Жайыттарды, ошо конуштар тазалап кетчү кайран энелерибиз көчүп атканда. Ушундай гармонду табият менен эриш аркак жашаган кыргыздын тукуму ушинтип калдыкпы? Ушу акыр чикир менен. Анан жанагы көрсө эле мамлекеттен көрөбүз, өкмөттөн көрөбүз. Өзүбүз эмне иш кылып атабыз? Карачы, кече зээним кейди да ушунчалык акыр чикирден. Эми ушу мындай ишембиликтерди дайыма жасап туралы деп атат. Эми өзүңөр эсиңерге келип, эми айла кеткенде айтасың да колуңа шал тийбейби? Ошо жериңе, өзүң жериңе таштап атасыңдар. Кудайды карасаңар була. Ошону бир айтып коеюн дедим. Эл уккандар угуп бири-бириңер тыйып баягы 40 үйдөн тыйуу деген илгерки көргөндөр, мына Советтер Союзунун убагында эле бири-бирин тыйып атчу. Илгеркилер бири-бирин тыйып, бири-бирин тарбиялаган үчүн бул аман эсен калган кыргыз жери көзмончоктой Ала Тоосун сактап. Бул бир. Эми мен мынабы ошо саясий окуунун өзөгүн мына Мадымаров жөнүндө айткым келет да. Мадымаров жөнүндө абдан катуу сөз болуп атат, Адахан мырза жөнүндө. Эми чынында мен жеке өзүм көз карашымда Мадымаров мен үчүн ким деген суал коем да дайыма. Мадымаровду ушул тетиги телевидениеде иштеп жүргөндө, ама тележурналист катары кандай ишмердиктерин анча мен агесте баамдаган эмесмин. Ошол Акаевдин учурунда биринчи депутат болгондон баштап эле тикенектей сайылып ошол Акаевдин жасаган жанагы калпыс иштерин, ошо кездеги тоноолорду, ошо кездеги коррупцияларды баарын эле какшап ошо тикенектей ошондо арк жигит болчу, ушундай. Ошондо эле сайрап чыккан. Анан азыр сагыскан деп атпайсыңарбы? Сагыскан эмес, ошо кезде эле көргөн мынандай бузук иштердин баардыгын, талап тоноолордун баарын, коррупциянын баарын какшап айткан ошо кыргыздын чечен жигит ал. Менин көз карашымда ошондой. Жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү? Ал тилинен чаң чыккан. Ошондой чечендер болгон атам замандан. Элдин көйгөйүн айткан. Анан ал жаман көрсө эле бир баягы биздин кыргызда чоң аталарыбыз айтты, жаман көргөндүн бөркү казан бактай деген бир сөз бар да. Андай эмес. Андан кийинки мына Бакиевдин убагында дагы кызматтарга коюлду. Менимче жаман иштеген жок Адахан мырза. Жанагы спикерликти деле, тиги буларын деле, эми жанагыдай бардык иштерин деле жакшынакай иштеди. Калыстык менен айтуу керек. Айрыкча мен жанагы мамлекеттик коопсуздук кеңешин башкарып турганда мынабы эсимде да, Искрада, мына Токмокжанда Искра деген айыл бар. Дунгандар менен кыргыздар жанаша жашаган. Ошол жерде чыр чыккан дунгандар менен кыргыздардын. Ошондо Адахан барып ушул өрт өчкөндөй баскан да ошол жерде. Дунгандар автомат көтөрүп, кыргыздарга тең тайлашып. Мына биз көчө дунгандар өткөн жылдары мына казактар быт-чытын чыгарды го дунгандардын, көпкөн дунгандардын. Ал мен дунгандардан деле, ошол өзбектерден деле, казактардан деле, орустардан деле досторум көп, адамдары менен досторум көп. Ошондой көпкөн, эл көпкөн учурлар болот. Эл көбөт, аял көбөт деген кыргызда түшүнүктөр бар да. Дунгандарда көп деле
Казактар эмне кылды? Кайра кыргыздарга качып кутулду го. Азыр дунгандар бизге абдан ыйба мамиле жасап калды. Мурда корс мамиле жасап, мына тарыхын, дунгандардын тарыхын 1876 жыл биздин ат баш аркылуу келген дунган. 11.000 дунган келген болгону. Мына азыр көбөйдү булар. Анан баягы байганда адамдар эмне боло баштайт? Ошол мына азыр эми кыргыздардын ким экенин дунгандар түшүндү. Абдан жакшы мамиле жасайт бизге. Мен көп мына базарларда дунгандар менен сүйлөшөмүн. Абдан маданияттуу болуп калышты. Көрдүңүзбү? Башына иш түшкөндө. Ошол кезде Адахан ошол кезде анча-мынча кылтыңдабай барып, жетекчи катары өртөчкөндөй баскан. Ошондо мен бир ыраазы болгом да. Анан кийин эми жанагыдай клиптерин кээ бир татып көрсөтүп атпайбы, ал жанышка чепкен жаап, анан камчы бергенин. Чындап келгенде мына азыркы баатырлардын баары эле Бакиевдин шинелинен чыккандар өзү. Бири-бирибизге кыйынсын байлап коелу. Мен маселен Акаевдин убагында деле Акаев сындаган, Бакиевдин убагында деле. Мен канча жылдан бери кызматсыз эле жүрөм, журналист катары, эркин журналист катары ой жүгүртөм да. Ошо кызматкерлердин баары азыркы, мына 50дөн өткөн кызматкерлердин баары ошол Бакиевдин шинелинен чыккандар. Кимин гана Бакиевдин шинелинен чыккан эмес, мен өзүнчө келгем деп айтып көргүлөчү. Анан бири-бириңерди чукусаңар, мындай эми менен чукусаңар жакшы болот эле. Анан эми мынау Жээнбековдун учурунда, тиги Атамбаевдин учурунда да муну тиги Түркияга жиберип 1-2 жылдай Атамбаев кулагы тынчыган. Кийин келип Атамбаевди сындай баштады. Анын жана калп иштерин. Анан Жээнбековдун учурунда дагы мына Жээнбековдун учурунда абдан катуу сындап оппозицияда турду. Ошондо мен ушу Адахан мырзаны колдогом бир кишилер менен барып. Колдогон эмне? Жанагы Жээнбеков 20-жылкы октябрь жанагы төңкөрүшүнүн алдындагы шайлоодо бул бүтүн Кыргызстан партиясын катардан чыгарып оюн башташкан алар. Ошондо мен сүйлөгөм элдин алдында. Анан Жээнбековдун ким экенин түшүнө баштады. Жээнбековдун колунан иш келбей калган түшүнгөндөн кийин Жээнбековду тактан алыш үчүн бирден бир Адахан мырза жарайт деп биз колдогонбуз ошондо. Туурасын айтканда. Бир топ кишилерге мен кошулгам. Бирок ошол штабтарына барып 2 жолу Адахан мырзаны кабыл алуусунда болуп кирели десек кабыл албай койгон да. Эми Адахан мырза бизди билеби, билбейби? Аны Адахан мырзаны кыргыз эли түгөл билет. Мен ошондо Адахан мырзанын жанагы бир текеберчиликтерин байкагам да, текебер мүнөздөрүн. Эми ал адам баягы 100% келишкен, төрт тарап төп келген адам болбойт, кемчиликтер болот. Бирок Адахан мырзада орчундуу кемчиликтердин бири жанагы өтө эле өзүн акылдуу сунганы өтө албетте акылы бар, чечен. Бирок ашкере өзүн эгосу күчтүү да, мындай кыскартып айткандачы. Ошол жагынан көп жеринен айрыкча бийликке жаман көрүнүп алат. Дипломатия деген жанагы бизде ийкемдүүлүк. Эми оппозиция болгондо, Манастын убагында деле оппозиция болгондо. Мына Манас чоң казатка чыгарды, Айкөл Манас. Жана Алтыхан деген оппозиция болуп, Манасты жок кылабыз деп, аш жерден эрден тактан алып коебуз дашкан. Мына ушундай оппозиция бу кыргыз эли жашап турганда оппозиция болот. Бийликтегилерге айтып коеюн. Оппозициядан кутула албайсыңар. Бүгүн Мадымаровду камап, эртең кандай жол менен аны тушасаңар деле, Кыргыздан эртең оппозиция мына чыгып атпайбы? Башка оппозициялар толтура. Эртең башкасы өсүп чыгат. Ошон үчүн оппозиция менен келишип, оппозициянын дагы туура сөзүн угуп, ошондой жыйынтык чыгарып, иштегенге ал оппозициянын жанагы көрсөтүп аткандары 1000 кошоматчыдан өйдө турат, мисалы үчүн. 1000 кошоматчыдан өйдө турат бир оппозициянын сунуштары. Чындыкты айтканы. Ошону эске алуу керек да. Анан бүгүн эле Адахан мырзаны баягы катардан чыгарып же камап коюш, бул опурталдуу маселе дээрлем да, мен калыстык менен айткандачы. Бийликке бул жакшылык алып келбейт, чынын айтуу керек. Эртең нааразылык күчөйт. Андан дагы нааразылыктар мына калыңдап атат өзү. Мен элдин арасында жүргөн кишиге айтайын. Мына ушу качан биздин Бишкекте суу маселеси көтөрүлдү эле? Качан? Мен бала болуп башыма жүн чыкканы суу маселеси көтөрүлгөн эмес. Мынабу жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан
su meselesi bıyıl abdan katı götürüldü da. Bu çok narazıçılıktı. Ay hava, su, anam barıp jaşoo bolat da. Anan suga tangsık bolup tursak, su başında tursak, bu özü bizdin biyiliktin, ayrıca o jerilikti biyiliktin, merdin öte şalakılığı da. Mına kıştata, mına alamidin alarça daryalары gürkürep agıp attı. Men iki jolu mına bizdin kanaldan çıkıp ayttım, ay mına tosup bir dambalar turat. Mına o jerde damba turbayбы. Усвайли иптин убагында курулган жер суу сактагычтар турат да, майда дамбалар. Ошолорго сууну топтош керек эле да. Анын ордун барып касып кумун алып, шагынын алып мафиялар иштетип атат. Сууну агызып ийген. Мына эми суу топтолбой калып эмне болдук азыр? Эми дагы күнү ысыса, дагы маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошону айтып турган оппозиция керек да, ошону. Анан кечээкү мына Adakan Mırza jana Möngü жөнүндө айтып атпайбы? Möngü. Эми мен ушу таң калам да, ушу Катардан келгенже Путин деле биргесте Путинге да могу жерден бир чоку беришкен. Атамбаевдин убагында. Алар ошого таңсыкпы? Путин ушу чокуга таңсыкпы? Жөн эле Кыргыздын кошоматчылыгы ошондон бирдеме үмүт өтүп атат да. Ушуну бере койсок, ал бизге акча тыйын кайрылабы деп. Андай эмес да. Сен канчалык турмушуңду мыйзамдаштырсаң, мыйзамың жакшы иштесе, маселен тиги Мирзеевке чокуп поку бербей эле Мирзеев инвесторлорду алып келип атпайбы? Улан Батордо деле тиги монголдор талааларын эч кимге энчилебей эле, улам Монголиянын талаасы эми тоолору дүйнөдөгү эң чоң территорияны ээлеп турат. Монгол эли санына караганда. Монголияга барып сурамжылап көргүлөчү, кайсы бир чет мамлекеттин чоңуна же королуна ушу жерин арнап ийген. Ал эми менчик эмес да, ата бабабыздан калган жалпы Кыргыздын дөөлөтү ал жерлери. Мына Манас чокусу деп баягыны берип атабыз газетага. Манас деген ал. Манаска айла жок да. Манаска бербегенде биз атабыздын башына беребизби? Анан ар бир жерлерди. Ал королго деле кызыкчылыгы жок болуш керек. Анан бул жерден эле талаш тартыштарды күчөтүп эле алардын эмне кереги бар дейм да. Ошон үчүн эми мен калыстык менен айтайын, кыргызда бир жакшы сөз бар. Бакырчак төөнүн бары жакшы деген. Бул эмнеден чыккан сөз? Жанагы илгери көчмөн турмушту көрүп калдым мен, төөлөр менен көчкөн. Бир төөлөрдү алып келсең, нарлары болот, ошонун ичинде жала кайрагы болот, бакырат. Комдоп атканда эле бакырат. Кыяга салганда бутуна таш тийгенде бакырат. Бирок калган төөлөр ошону көрүп чыйралат. Бакырганда эле. Ошондон бакырчак төөнүн бары жакшы деп ошону үчүн айткан. Ал ошондой кыйкырып турган, сын айтып турган адамдар бизге аба менен суудай керек, кайсы коом болсо дагы. Аны бир жактуу түшүнбеш керек. Ошон үчүн биз бири-бирибизди эле казгылап, бири-бирибизди мына турмуш оңолуп баратат, түзүк болуп баратат деген сайын кайра тескери саясаттын шамалын тескери жака буруп алганыбыз жакшы болбойт деп ойлойм да. Анан эми бул биздин Айбек деген бала көптөн бери окурманыбыз, көрөрманыбыз. Ошол бала суранат экен, кайра жазат. Саруулар жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Эми саруулар жөнүндө саруулардын өздөрү деле мына Сыргак Сооронкулов деген абам бар. Акыркы санжырачылардын ушу акыркы магиканы. А киши да өзү көп айтып берген мага. Саруулардын өздөрү деле жанагы тынчтык, кабардагы тынчтык ким эле фамилиясын унутуп атам. Ал көп алып барып атпайбы? Алар эмес тиги алган токолдорунан өдө айтып берип атышат. Бирок мен ошо баланын суранычы боюнча Кыязов истин бул бүтүн айтканыбызга, жумгактап айтканыбызга, кыска айтканыбызга балдар ошого ынанат окшойт да. Ошо азыр эми заман ошондой болуп атпайбы? Кыскалыктын заманы болуп атат. Анан мен саруу боюнча билгенимди айтайын. Саруу эми мына кыргыз оң сол деп бөлүнүп атпайбы? Ичкилик деп. Оң сол дегени кайсы? Оң сол деген Агуул Куулдун эле аты. Жанагы Долоон бийдин эгиз баласы болгон Агуул Куул. Агуулу оң, Куулу сол. Аккуунун аты бөлүнүп койду деп айтып жүрбөйбүзбү? Ошо Куулдан таралат булар. Куулдан жанагы Басыс, Муңдус, Саруу, Кутчу, Кытай, Чоң Багыш. Чоң Багыштар бул Кытайда көбү. Мына ушул уруулар 6-7 уруу. Ошонун негизгиси көбү, менимче көбүрөөгү ушу саруулар да. Саруулар эми саруулардан батырлар көп чыккан, эл бийлеген кишилер көп чыкты да тарыхта. Бардыгы эле Кыргызда бар дечи. Бирок сарууда өзгөчө.
мен билгенден эми Сарууда тетиги башынан келгенде эле Көнөк би, Көнөк Баатыр деген болгон. Андан кийин чыкканда мына эң тарыхта калганы Эрешим дейт. Анан бул казакка барсак, казактарда талашып атпайбы, Эрешим деп алар биздики деп. Мүмкүн мен ошол кездерде ойлодум да, казак туугандар, Эрешим силерге караганда бизде детальный орусча айтканда анан көп айтылат экен. Бул ошол кездерде Эрешимдин убагында бир эл болсо керек да, казактар менен кыргыздар бир мамлекет болуп турса керек. Анан бизде мына Эрешим Саруудан чыккан деп жүрөт. Андан берилеп келгенден бул берки Ажыбай датка, мына Ажыбек датка таластагы биздин мына балык ооз абабыз атактуу манасчы балык ооз бар, анан ошол жаш кезинде жетим калып барып таекеси экен. Ошолордо жетилип жанагы атактуу балык ооз ырчы манасчы болуп анан кийин байтык алып келген. Байтыктын таекелери деле ошол сарулар болгон. Анан эми негизи сарулар талас, анан таластын тияк бети, күнгөй бети деп коелу, аксы тарабы сарулар негизинен. Анан эми мен өзгөчө белгилей турган Саруудан чыккан бир саясий фигура деп коелу. Азыркы тил менен айтканда, бул Нүсүп би болгон да. Нүсүп би. Мына Нүсүп бидей бул саналуу эле кыргызда. Ушу Нүсүп бидей кишилер. Ормонду айтсак болот, Ормонханды, Алымбек Татканы айтсак болот. Ошондой хандыктарды өзү хан деп жарыялап, же болбосо хандыктарды алмаштырган кишилер да. Ошонун бири абдан чоң калибрдеги мына даңктуу биздин боорубуз, абабыз ушу Нүсүп би болгон да. Саруудан чыккан бул киши. Ошо аксы тараптагы Саруудан чыгып атат. Эми барып Кокон деген ал империялык мамлекет болгон. Империя деген сөз эмне? Азыркы балдарга айтайынчы, империя деген 4-5 улуттарды бириктирип башкарган, территориясындагы экономикалык күчү, аскер күчү дагы ошондой күчтүү мамлекеттерди империя дейт. Кокон империялык деңгээлге көтөрүлгөн мамлекет болгон кезинде. Ошол Кокондун ханын алмаштырган киши. Мына Шералыны алып барып таластан. Шералынын энеси кыргыздын кызы болгон. Албай чабыштарда Шералыны ошо таекеси Ажыбек Татка тигемек алып кеткенде, таласка алып кеткенде. Анан кийин эресеге жеткиргенде Нүсүп алып келип турган тактыга отургузуп атпайбы. Жанагы Көкчокой деген Нүсүп би сайдырган ошо Көкчокой дегенди. Мына Көкчокойду бул кыргыздын тарыхында калды. Бул саясий мааниси бар чоң белги өзү Көкчокой. Бул тамаша эмес. Ошол Көкчокойду алдырып салып, Шералы Нүсүптү тиги кутумдардын тилине кирип Нүсүптү жайлаттырды, а көбүсү өзү да жок болду Шералы. Көрдүңүзбү? Нүсүптүн акылмандыгы да, баатырдыгы, акылмандыгы. Мына Көкчокойду илдиргендиги. Чоң ордого илдирип атат ошондо. Эскерткич чоң белгини. Мына Нүсүп би Саруулардан чыккан эң чоң биздин колбашчы, жолбашчы десе да болор, саясий чоң колбаш бир фигуралардын бири деп айтып атабыз. Анан кийин эми Саруулар жөнүндө айта берсе көп. Анан мынабу азыр эң өзүлөрү айтат экен, баягы бир жерден угуп калдым. 1,5 миллион дейт, эми ал мындай киши башына санабаса керек, эми чоң уруулардын бири. Саруулар ушундай. Анан эми биз мынабу Ак үйдүн тегерегинде биз өзү мынабу менин өкүнгөнүм байыркы тамырыбыздан ажырап калганыбыздын себеби мына эле биздин Ак үйдүн ар жак бер жагындагы аркы тарых музейинин артындагы эстеликтерди карап көргүлөчү. Кимдин эстелиги бар? Бир социалисттик парт төбөлдөрдүн эстелигин шыгыратып коюп алганбыз да. Социализм бизге жакшылык берди, бирок биздин ар жактагы тарыхыбыз бар да. Ала Тоону сактап калган, ушу көз мончоктой болгон Ала Тоону бизге берген, тилибизди берген, манас эпосун таштаган бизге, калкылдаган, күүлөрдү таштаган, салт санааны таштаган кайран кишилердин эстеликтери жок бирөө дагы. Кетиңиз Толубай Сынчыда Токтогулдай ырчы деген, эмне деген замандын мынабу көчө айтып атабыз Асан Кайгынын, Кет Буканын, андан бери келгенде Калынгул Арыстанбек, анан ошол Ормонхан, Алымбек, Нүсүп бийлердин эстелигин коюш керек эле бир жерге. Биз ошол тамырыбызды аңдабагандыктан бул саясий да мааниси бар да. Азыркы эл башкарган мырзалар дагы ошо тарыхты үйрөнүш керек. Нүсүптүн Көкчокойун окуш керек кайрадан. Ал эмне үчүн ошол Көкчокой дилдирген деген маанини окуш керек кайра Сынган Кылычты. Эл башкарам деген киши. Манаска
Manas деген океанда ага тиш өтүш кыйын эми. Анан кеч болсо дагы ушу сынган кылычты окуп коюш керек да. Ошол